Bir Urva деген адам Мұхаммедке барып, анан Мұхаммедтің адамдарға қылған мамилесін, адамдардың Мұхаммедке қылған мамилесін көріп, анан өзінің еліне келіп айтып береді. Сондай екен деп. Ал жөнінде Кулиевтің қотырған Құранның 400 деген номерменен жазылған хадисінде мындай дейді. После этого Урва начал внимательно наблюдать за сподвижниками пророка, мир ему и благословение Аллаха. Ошондон кийин Урва кылдаттык менен Аллахтын элчисинин сахабалары эмне кылып атканын, ага кандай мамиле кылып атканын карай баштады. Клянусь Аллахом, когда посланник Аллаха сплевывал слюну, кто-нибудь обязательно подставлял ладонь, а затем растирал его слюну по своему лицу и коже. Аллах урсун, мен шу көргөнүм чын дейт. Эмнени көрүптүр, эми айтып берип атат. Когда посланник Аллаха сплевывал слюну, Аллахтын элчиси түкүрсө, анын жанындагылардын бирөөсү сөзсүз түрдө ошонун алаканын тоса калып, Мұхаммедтің түкірігін жерге чүрбей, аны тосып алып, алаканы менен беті башына, денесіне шыбайт екен дейді. Когда он приказывал им что-нибудь, они спешили выполнить его веление. Мұхаммед эмне буйрукту бербесин, ошо замат аткарганга шашып турушат экен дейт. Когда он совершал омовение, они были готовы сражаться друг с другом за воду, которой он совершал омовение. Мұхаммед отырып алып, даарат алса дейт. Ал эми даарат алганда каягын жууйт билебиз да. Сахабалары ошонун суусун талашып бири-бири менен мушташканга даяр болчу дейт. Когда же он начинает говорить, они понижают свои голоса в его присутствии. Мұхаммед сүйлеп атканда башкалар унчукпай турат экен дейт. А из почтения к нему они даже не смотрят на него пристально. Мұхаммедти ушунчалык сыйлагандыктан атурмак тике карай албайт экен дейт. Мұхаммедти көргөн адам ушинтип элдерге айтып берип, аны хадиске жазып койгон. Мына ушундай болчу дейт. Кандай карайсыңар ошого? Мұхаммедтин адамдарга кылган мамилеси, анан адамдардын Мұхаммедке кылган мамилеси. Эгерде силер Мұхаммедтин тушунда жашасаңар, силер дагы ушуну кылат белиңер? Мұхаммед түкүрүп ийсе, түкүрүгүн жерге түшүрбөй, ошо замат барып, алаканыңар менен тосуп алып, аны бет башыңарга шыбап, ал эмнени айтса, ал турмак силердин укугуңарды тебелеген буйруктарды берсе дагы ошо замат чуркап барып, аткарганга шашып, Мұхаммед отуруп алып, даарат алса, анын суусун талашып, мен алат элем деп, бири-бириңер менен мушташканга даяр болот белиңер. Ушул ар намысы бар, өзүн сыйлаган адам ушундай ишти кылабы? Мұхаммед эмне, Кудайбы? Өзүн сыйлаган адам ушундай ишти кылабы? Такыр ар намысын жоготуп, Мұхаммедке мага эмне буйрук берсең дагы, ал турмак укугумду тебелеп атсаң дагы, эч качан сага баш көтөрбөйүн деп ант берип койгон адамдар эле муну кылбаса, акыл эстүү адам, ар намысы бар адам муну кылбайт да. Жок, андай эмес дегендер болсо, анда өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Ушу Мұхаммедтин тушунда жашасаңар, ушундай кылат белиңер силер. Түкүрсө түкүрүгүн жерге тийгизбей тосуп алып, алаканыңар менен бети башыңарга шыбап, отуруп алып тигженден даарат алса, даарат алганда каягын жууйт белгилүү да. Ошонун суусун талашып, мен алат элем деп башкалары менен мушташып, бул мээсинен айнаган адам эле кылат да, акыл эси жок, ар намысы жок адам эле ушуну кылат да.
Куран, хадистер болсо ушуну үлгү катары көргөзүп атат да. Мына Мухаммед ушундай экен деп тиги урба келип айтып берип атат. Мына ушундай кадыр барктуу экен, ал ушундай экен деп. Мухаммедтин жашоосун үлгү катары коет. Анын көп аялдуулугун, педофилиясын, зордук, зомбулук көргөзүп, мыкачылык менен киши өлтүргөнүн, жихадка барып эркектерин өлтүрүп, аялдарын тартып алып зордуктаганын, баскынчылык аркылуу байыганын, башкалардын укугун тебелеп атса дагы эч качан менден бийлик талашпайсыңар деп ант алдырганын, ал эле эмес түкүрүп ийсе түкүрүгүн жерге тийгизбей башкалар алып бети башына шыбап отуруп алып даарат алса ошонун суусун талашып биди менен мушташканын, ошонун баарысын ислам үлгү кылып көргөзүп атат. Мына Мухаммед ушундай адам болгон, карачы деп. Муну урба келип алып аябаганда элдерге айтып берип атат. Ой, ушундай кадыр барыкка ээ экен, ушундай адам экен. Анын жанында жүргөндөр ушундай экен. Жанында жүргөндөрү ар намысы жок, акылынан айныган, укугубузду тебелеп атсаң дагы, бизге жакса жакпаса дагы, оор болсо жеңил болсо дагы сенин буйругуңду аткарабыз деп ант берип койгондор жанында жүргөнүн үлгү катары көргөзүп атат. Мына Куранда мындай деген аят бар. 33-сүрө 21-аят. Мына жерде мынча жазылат. Чындыгында силер үчүн да Аллахты, акырет күнүнүн үмүт кылгандар жана Аллахты көп эске алган адамдар үчүн да Аллахтын элчисинде көркөм өрнөктөр бар. Мухаммедти үлгү кылып айтып атат. Анда көркөм өрнөктөр бар. Орусчасын окуп көрөлүчү астынан эле. Посланники Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день. Аллахтын элчисинде прекрасный пример дейт. Мына ушундай коос, өрнөк, үлгү бар болду силерге дейт. Ушуну адамдарга үлгү кылып көргөзүп атат. Мына ушундай болуш керек. Зордукчул, зомбулук, бийликке умтул, байлыкка умтул, талап тоноо менен байлык топто. Анан башка адамдарга басынып, алар сага ушинтип коркуп, түкүрсөң түкүрүгүңдү жерге тийгизбей алып бети башына шыбап турса, ошол чыныгы үлгү деп көргөзүп атат. Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү, ушул үлгүбү? Силер Мухаммедтин тушунда жашасаңар ушуну кылат белеңер. Чыныгы үлгү деп муну айтпайт. Буга Мухаммедке карама каршы болгон, такыр башкача үлгүнү көргөзгөн 100%. Бул Иса Теңир болгон. Иса Теңир такыр башкачаны көргөзгөн үлгүнү. Адамдарга дагы башкачаны үйрөткөн. Ал жөнүндө биз Библияны карап көрөлүчү эми. Лукадан жазылган жакшы кабарды 22-бөлүмү 24-27 стихтеринде мындай деп айтылат. Шакирттер өз ара кимибиз чоңбуз деп талаша кетишти дейт. Исанын жанында жүргөндө эле шакирттер бар болчу. Мухаммедтин жанында саабалар жүргөндөй. Шакирттер Исанын жанында жүрөт дагы, анан алар адамча эле түшүнүк менен ойлоп атышат, кимибиз чоңбуз деп атат. Кимибиз мартабалуу, даражалуубуз, кимибиз өйдөбүз деп деген талаш болду дейт. Ошондо Иса аларга мындай деди. Элдерге падышалар үстөмдүк кылышат. Элдердин үстүнөн бийлик жүргүзүүчүлөр жакшылык кылуучулар деп аталышат. Силер болсо андай болбогула. Тескерисинче, араңарда ким улуу болсо, ал кичүүдөй болсун. Ким башчы болсо, ал кызматчыдай болсун. Анткени кимиси чоң? Дасторкондо отурган адамбы же кызмат кылган адамбы? Албетте, дасторкондо отурган адам чоң. А мен болсо, силердин араңарда кызмат кылган адам сыяктуумун. Иса Теңир аларга айтты. Дүйнөдөгүлөр ушундай.
өзү бийликке келсе, байлыкка жетсе, башкалардын үстүнөн үстөмдүк кылып, өзүнүн бийик экенин, даражалуу экенин көргөзөт, ошону демонстрация кылат. А силер болсо андай болбогула деген. Силердин кимиңер башчы болсоңор, алар кызматчыдай болгула. Кимиңер бийик болсоңор, алар ылдый болуп жүргүлө деген. Кыргызда сөз бар го, улуу болсоң кичик бол деген. Ошону үйрөткөн. Ал турмак жөнөкөй эле сөз менен айтпай, иши менен айтып атпайбы? Мен болсо дейт, кара менен жазылып турат мына. Силердин араңарда кызмат кылган адам сыяктуу жүрөм дейт. Иса өзү окуткан сөзү менен, анан иши менен да ошондой кылган. Ага далил катары дагы бир Библияда жазылган Иса жөнүндө окуяны айтсак, биздин Кыргызда ушундай салт бар да, өзгөчө айыл жергесинде азыркыга чейин сакталып келатат. Эгерде үйгө мейман келсе, эт тартаардын алдында ошол үйдүн эң эле кичүүсү, өспүрүм балдар, тез тээр балдар эң кичүүсү деген чөгүнгө суу куюп, слапчында алып барып, конокто отурган адамдардын баарысынын колуна суу куят. Эт тартаардын алдында. Жана ошону эң эле кичүүсү кылат. Улуусу эмес, эң эле кичүү дегени кылат да. Ошол сыяктуу Иса Теңирдин тушунда дагы ошол маданиятта ким үйгө келсе конок болуп. Анда эң кичүүсү, эң эле даражасы боюнча ылдыйкысы баарысынын колун эмес, буттарын жууп берчү экен. Бир жолу Иса Теңир шакирттери менен бир жерге барып калат. Анан ал жерде Иса Теңир шакирттери менен өзү гана болот, башкалар болбойт. Ал жерден дагы шакирттери эч кимиси эң ылдыйкы кызматты алып, эң ылдыйкы даражада болуп, баарысынын бутун жууганга мойну жар бербейт. Баарысы тең ойлойт, мен өйдөрөөкмүн, тигинден өйдөрөөкмүн, менден ылдыйкысы жуусун, менден башкасы жуусун дейт. Ошондо Иса Теңир өзү чөгүнгө суу куюп, слапчында алып, өзүнүн шакирттеринин ар биринин буттарын жууп берет. Ал жөнүндө биз Библиянын жаканынан жазылган жакшы кабары мына могул 13 бөлүм 4-5 стихтерде мындай деп айтылат. Иса дасторкондон туруп, сырткы кийимин чечти да, белине сүлгү байлады. Андан кийин слапчынга суу куюп алып, шакирттеринин бутун жууп, белиндеги сүлгү менен арчый баштады. Андан кийин Иса шакирттеринин бутун жууп бүтүп, сырткы кийимин кийип, дасторконго кайра отургандан кийин мындай деди. Силерге эмне кылганымды түшүндүңөрбү? Мени устат, Теңир дейсиңер. Мунуңар туура, анткени мен чынында ошолмун. Мен Теңир жана устат болуп туруп, бутуңарды жуудум. Демек, силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм. Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Иса Теңир бул жердеги жөнөкөй эле бай адам же бийлиги бар адам эмес. Иса Теңир бул Теңир болгон, Кудай. Ошон үчүн айтып атат. Силер мени устат, Теңир дейсиңер. Мунуңар туура, анткени мен чындыгында эле ошолмун дейт. Теңирмин, Кудаймын. Бирок эгерде мен Кудай болуп туруп, Теңир болуп туруп, силерге ушундай кызматты кылсам, эң ылдыйкы кызматты, анда силер да ошондой кылышыңар керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм дейт. Мен силерге эмнени кылсам, силер да ошону кылгыла. Мына чыныгы үлгү, чыныгы момундук, чыныгы адам баласына кызмат кылган. Өйдө болсоң, улуу болсоң кичик бол дегендин чыныгы үлгүсү, мааниси ушул. Иса Теңирдин үлгүсү. Эми салыштырып көргүлөчү. Мухаммед кандай кылган? Башкаларга кандай мамиле кылган? Бийликти, байлыкты кантип топтогон? Ошол бийлик менен байлыгын кандай колдонгон өзүнө? Анан Иса Теңирди салыштырып көргүлөчү.
Иса Теңир эч кимди өлтүргөн эмес, баскынчы болгон эмес, байлык топтогон эмес. Тескерисинче өлгөн адамдарды тирилткен, оорукчан адамдарды айыктырган, ачкаларга нан берген. Эч качан бийлик байлык топтогон эмес. Ал турмак өткөн сабакта айтып бердим эле. Чымчыктардын уясы бар дейт. Түлкүлөрдүн ийини бар. Ал эми адам уулунун, Иса Теңирдин баш коерго жери жок деген. Иса Теңир баарды алайын деп келген эмес, байлык топтойын деп келген эмес. Бийлик кылып алып ошол бийликке жеткенден кийин бийлигин демонстрация кылып көргөзүп башкаларды басынтайын деген эмес, өзүн көтөрүп. Тескерисинче Теңир болуп туруп, Кудай болуп туруп, ушунчалык ылдый түшүп адамдарга кызмат кылайын деген. Ал жөнүндө христиан мамлекеттеринде, Иса Теңирди тааныган өлкөлөрдө көптөгөн чыгармалар жазылган. Сүрөтчүлөр сүрөт тарткан, скульптура жасаган. Анткени адам баласына чыныгы үлгүнү көргөзгөн. Кандай кызмат кылыш керек? Бийликке жетсең, байлыкка жетсең кандай болушуң керек? Кандай адамдарга кызмат болуп, улуу болсоң, кичик болгонду өзүнүн сөзү менен дагы, иши менен дагы көргөзүп берген. Ал жөнүндө мына Google'га кирип жазсаңар, могул сөздү жазсаңар англисче, мына көрөсүңөр мына. Жүздөгөн, миңдеген сүрөттөр тартылган. Исанын үлгүсү, скульптуралары жасалган. Мына Иса Теңир шакирттеринин бутун жууп атат. Кудай, Теңир ушунчалык ылдый түшүп, адамдардын бутун жууп, адамдарга кызмат кылган. Мына чыныгы үлгү, чыныгы момундук. Ушундан кийин дагы өзүңөр ойлонуп көргүлөчү, кимден үлгү алгыңар келет? Мухаммедтенби? Же Иса Теңирденби? Кимди ээрчигиңер келет? Мухаммедтиби? Укугуңду тебелеп атсам дагы, мен эмнени айтсам ошону кыласың. Түкүрүп ийсем, түкүрүгүн жерге тийгизбей алып бетине шыбаган шакирт болосуң, саба болосуң деген Мухаммедти ээрчигиңер келеби? Же адам баласынын аброюн, кадыр баркын жогору туткан, башкалар кылбай текеберсинип атса дагы, Иса Теңир Теңир болуп туруп, ылдый түшүп, башкалар шакирттеринин бутун жууп берген Исаны ээрчигиңер келеби? Кайсынысы үлгү, чыныгы үлгү? Ойлонуп көргүлөчү.